Урматтуу туугандар, мына ушул бүгүн эл айыл өкмөтүндө бир чоң майрам десек дагы болот. Биз ушул 2024-жылды 3-элдик курултай өткөн 19-21 декабрда. Ошол жерде мына биздин Бел Кайрагач айыл өкмөтүнөн биздин делегаттарыбыз барып катышып, Камал ажы, биздин Камал аксакал барып ошол жерде биздин Бел Кайрагач элинин көйгөйлөрүн көтөрүп, ошол жерде биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке ушул Бел Кайрагач айыл өкмөтүндөгү көйгөйлөрдү айтып, ал жерде ушул бир экскаватор маселесин көтөргөн. Ошол жерде биздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевич ошол жерде сразу жооп берип, ушул Бел Кайрагач айыл өкмөтүнө бир экскаватор айткан эле мына бүгүн келип отурат. Биз азыр түшүрүп алдык. Эмне дейбиз, ушул Садыр Нуркожоевичке, президентибизге чоң ыраазычылык, ушул Бел айыл өкмөтүнүн атынан, Бел айыл өкмөтүнүн тургундарынан, жамааттын атынан сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Азыр бул жерде ушул Бел айыл өкмөтүнүн аксакалы отурат. Ушул аксакалга дагы бир сөз берсек. Аксакал, келиңиз, жакшы дуа кылып, ушул биздин президентибизге, ушул бизге жөнөткөн техникабызга, тракторубузга бир жакшы ыраазычылык айтып койсоңуз, анан бир дуаңызды берип койсоңуз, аксакал. Мына азыр сиздер көрүп тургандай биздин айыл өкмөткө кечеге өтүп аткан 24-жылдагы курултайдын эсебинен биздин айыл өкмөттөн делегат болуп шайланып барып президентке кайрылуу жасаган бир Samsung трактор экскаватору сурады да Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Айткан сөзүнүн үстүнөн чыгып бизге ушул тракторду жөнөтүп өзү жеткизип техникмөттүн алдына түшүрүп бергениге өтө ыраазы болуп атабыз. Мына ошону сураган Камал ажыбызга чоң рахмат, Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат. Ошол ийгилигиде баардык иштерди кылып аткан Садыр Нуркожоевдун кылган кызматтарын биз билип турабыз. Көп нерселерди кылды, техниканы аябай алып келди, военный техникаларды алып келди, жолдорду асфальт кылып атат, башка техникаларды алып келип атат. Садыр Нуркожоевичке биздин айткан сөзүбүз окшо көп ыраазычылыкты билдиришибиз керек да. Мындай президент ишке келген эмес. Бардык президенттерди көргөнбүз, мындай ишти мына Садыр Нуркожоев кылды. Пенсияларды көтөрдү, жолдорду оңдоп атат. Мына Камалдын бир ооз сөзүнү айтканды сразу айтып, ошол жерде мен телевизордон көрүп отурдум. Өзүм жеткизип бере турган берем, мен өзүм белек кылкар берем деген экен. Мына бүгүн биздин алдыбызга техникасы келип, жаркырап, сардолу менен өзү түшүрүп бериптир. Чоң рахматты, ыраазычылыкты билдиребиз Садыр Нуркожоевичке, Камчы Ташиевке, нашы Кыргызстанды 2 жыл, 3 жылдын ичинде салдан алып чыгып кетти. Муну биз билип турабыз. Бардык нерселерди, айлыктарды, пенсияларды, пособияларды көтөрдүңүз. Сизге чоң рахмат айтабыз, ыраазычылыкты билдиребиз. Өмүрүңүз узун болсун, бактылуу болуң, балалуу чакалуу болуп, ошолордун өзүрүн көрүп жүрүшкө сизге дуа кыламыз. Саламат болуп, тынч болуп жүрүштү Алла насип кылсын. Азыр эмес ошол биздин Бел айыл өкмөтүнөн барып делегат болгон Камал ажыга дагы сөз берсек, ал дагы биздин президентибизге өзүнүн ыраазычылыгын, жакшы каалоо тилектерин айтып коет. Саламатсыздарбы, эл журтум? Анан эми Садыр Жапаров менен өтө биз бүгүнкү күндө сыймыктанып сүйүнүп турабыз. Себеби мына ушул курултайды 3 жылдан бери ушул элди сыйлап, ушу курултай уюштуруп, элдин көйгөйүнү угайын, эл менен биргеликте элдин жүгүнү көтөрүп иштейин деп, белиңди бекем байлап иштеп атканыңа өтө сүйүнүп, эл журтубуз ушундай курсанчылыкта турабыз. Анан эми бул бүгүнкү менин бир ыраазычылык сөзүм. Садыр иним ушул сөздү баккан, сөздү баалай билген, ушул кыргыздын илгертен келген салтыны эске тутуп, ушундай бир курултай чоң жыйында ошол куттуу үйдөн курuk чыкпайт дегендей, ошондой чоң улуу жыйында ошол элди ыраазы кылып, элдин сүймөнчүгүн алып, элге бир ушундай бир жакшы ыраазычылыгымды билдиргендей, ушул бир менин суранычым эмес, ошол жыйындагы
улуу жыйындын көпчүлүктүн суранычыдай элдин ырыскысыны элге барга өзүмдүн ушундай жакшына пикиримди билдирейин дегендей сөз калтырып, элге ыраазычылык берип туруп, бир ушул улуу жыйындан бир тракторду бергениң бул өтө элдин ушундай башка иштерге баардык жокту аткарып кылып атканыңды көрсөтүп турган ниетиң болуп атат. Ошон үчүн Садыр энем мына ошо өзүңдүн Жакабелиңдеги сен менен ana şu birgelikte kol karmaşıp işlep atkан bari mamlekеттик жетекчилерге ырайчылык билдиремин. Садыр инем, sen өз үй бүлөң менен башыңа сен боорун бүтүн болуп, тынч болуп, ушундай элдин кызматыда дагы мындан ары дагы жакшы ийгиликтерди жаратышыңа Кудайым